Eneler Mektebi'nin 3. sabahını başlayız. En birinci tarbiya gimnastikasını жасайлы. Men bugünden başlap baldarımdın gemçiliklerin görбөймүн. Men bugünden başlap baldarımды жаман сөздөр менен урушпаймын. Бирөөнүн балдарына салыштырбаймын. Men bugünden başlap özümdü özüm tarbiyalаймын. Men bugünden başlap baldarıma мээрим гана төгөмүн. Men bugünden başlap baldarımдын жакшы сапаттарын гана издеймин. Бұл күнү күндө жасап туруу маанилүү үй бүлөдө моралдык психологиялык климатты жакшы жакка өзгөртүүгө жардам берет. Эми 3 сабакта бул кругозор. Ой өрүшү кругозор деген Гапыр агай жана Батыров деген авторлордун китеби. Кругозорду Гапыр агай айтат 20 жактан 20 багыт боюнча өстүрүш керек деп. Мына караңыз, жалгыз эле мына балабыз азыр врач боло турган болсо, же болбосо бизнесмен боло турган болсо, бирөөнү эле карап бир эле багыт менен өсүп кете бербей, өзүнүн кругозорун 20 багыт боюнча мына адам, жаратылыш, биздин дүйнө, илим билим, компьютер техника, маданият, искусство, саясат, турмуш тиричилик, келечек, тарых, укук, адабият, өндүрүш, экономика, бизнес, коом, космос, дин, жалпы жаңылык. Мына ушунун баардыгы болгондо жалпы өсүп пайда болот экен. Гапыр агай мына көп айтат. Германияга чакырганда, ушул Германияда IT технология боюнча Силиконовая долина деген жери бар экен. Ошол жерде нарындык, мына Айзада деген биздин бир тууганыбыз немистерди мына башкарат экен, менеджер экен. Программирование IT боюнча мына алган айлыгы 35 000 евро дейт. Эми сомго айландырып көрөлү. Бул 3,5 миллион сом. Мына Гапыр агай ошол Айзада деген бир тууганыбыздан сураган экен. Кантип ушундайга жетиштиң десе, убагында мени ата-энем окуткан. Мына ушундай багыттар боюнча китептерди үйгө жыйып койгон. Күнү түнү мына окуйт элем, TikTok'то отурбайт элем, Instagram'да отурбайт элем, селфи кылып эле жүрө бербейт экен эле мына. Бүгүнкү күндө илим билим алып, мына ушундай чоң ийгиликтерге жетишип атам дейт. Келиңиздер, сиздер дагы эң биринчи өзүңүздөрдү ушунча багыт боюнча өстүрсөк, балдарыбызга дагы кенен жакшы тарбия берүүгө мүмкүнчүлүк болот. Жакшы бир айтылган сөз бар да, адамдын деңгээли ушунчалык болсо, ал баласын мынчалык деңгээлде тарбиялай албайт деп. Ушул деңгээлге чейин гана тарбиялай алат экен. Ошол себептен мына биз өзүбүздү 20 багыт боюнча өстүрөбүз. Сиздерге үй тапшырма, ушул Гапыр агайыбыздын Ой өрүшү кругозор деген китебин табып, ушул жерде 20 багыт боюнча мына берилген. Ошолар менен окуп, балдарыбызга окуп берип, кругозорун кеңейтели. Андан сырткары дагы ой гүлдөрү, мына биздин дүйнө, илим билим, техника, маданият боюнча бүт багыттар боюнча китептерди үйгө жыйып, алардын маани мазмунларын балдарыбызга айтып берип, өзүбүздү өнүктүрүп окуйлу.